Номер 47 колония өтө коркунучтуу кылмышкерлер кармалып турган шаар ичиндеги жападан жалгыз жабык типтеги жай. Ал өткөн кылымдын 40-жылдары курулуп, ошондон бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөн айтылат. Мындан улам аны шаардын сыртына көчүрүү маселеси каралып жаткандыгы 2019-жылда эле айтылган болчу. Бул боюнча өкмөттүн токтому да чыккан. Ага ылайык жакында эле атайын жыйын болуп, анда абактагы медициналык, турак жай жана башка имараттарды көчүрүү жана аймакка жаңы имараттарды куруу боюнча чечим кабыл алынган. Бир эле бул Бишкек шаарында жайгашкан мындай мекемелер эмес. Бизде мына бүгүнкү күндө ошондой эле жумуштар Ош шаарында 25-чи айып изолятору бар. Жалал Абадта 10-чу мекеме бар. Ошолорду көчүрүү боюнча да тиешелүү талаптар болуп, ал боюнча да бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Эгерде биз көчүп кеткен күндө да ал сиз айтып аткан маалымат боюнча мен кесе белгилеп айта кетет элем, ал муниципалитетке орусча айтканда фугиге өткөзүлүп берилет. Негизи эле дүйнөлүк практикада мындай ушу биздикине окшогон мекемелер шаардан сырткары жайгашкан. Жазаларды аткаруу кызматы билдиргендей, абак жайгашкан аян 8 гектарды түзөт. Атайын жай жоюлган күндө да жер тилкеси жеке курулуш компанияларына берилбейт. Ал мамлекеттик мүлк фондунун балансында болот. Алдын ала маалымат кылайык, ал жакка жарандар үчүн зарыл болгон социалдык мекемелер курулушу мүмкүн. Буларды ремонт кылуудан жаңы курган бул экономикалык жактан абдан мындай олуттуу болот да. Ошондуктан ошо Молдовановкага көчүрүп, ал жерде бир мындай комплекс болобу же кандай болобу, бир бардыгын бир жерде коюлуп курулганга дагы бул замандын талабы. Ошол бошолгон жерлерди биз деген эми бизнеске же болбосо бир жеке жакка, коммерциялык жакка бербестен алар жакка социалдык бир объектилер курушубуз керек. Адистердин айтымында коопсуздук чаралары үчүн да атайын жайдын шаар сыртында болгону дурус. Ошондой эле аталган абак жазаларды аткаруу кызматынын борбордук стационардык медициналык мекемеси болуп эсептелет. Бул боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинин корутундусу бар. Анда абактагы оорукана санитардык эпидемиологиялык талаптарга жооп бербей турганы айтылган. Амантор Шергазиев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.